Dünyası kılıp koydu. Ad-dünya darul asbab, dünyada ar bir nesenin özünün belgili sebepleri var. Adam kursak aça turgan bolsa, ağa taandык özünün sebebi var. Suusasa özünün sebebi var. Kursak açsa ne kılış gerek? Tamak jeş gerek. Suusasa ne kılış gerek? Su içiş gerek. Çarçasa ne kılış gerek? Uktaş gerek. Uykunun kazası bir gana uyku degendey, uykunu başka bir nesenin sebebinden anı toluktap kete albayız. Her bir nesenin özünün belgili bir sebepleri var. Oşol sumal tuğanım, Allah Taala adam zatına, jalpı dünyadagi erkek ayal, jarpı akıvalda jaşawatkan adamlar, jerdegi jardyk kırtışlarda jaşawatkan adamdardın dünya jana ahirettegi baktıluluğuna sebep Allah Taala dindi gana kıldı, andan başka sebep yok. Din bul siz menen bizdin dünya jana ahirettegi baktıluluğunuzdun sebebi. Eğer din menen jaşay turgan bolsok, anda biz baktıluluktu jaşabızga alıp kele alabыз. Kандай эле мисалы bir adam kursak açıp kaldı da, al tamak жеш керек эле. Бирок tamak жегендин ордуна ал эмне кылып атат? Суу ичип атат. Тонналап суу ичсе дагы пайдасы жок. Себеби өзүнүн белгиленген туура себебини пайдаланбай атат. Бирок бул дегенде мааниси суунун кереги жок деген сөз эмес, суу керек, бирок өз учурунда керек. Суу эмне үчүн? Суусаганда керек эле да. Курсак тойгузуш үчүн, ачкачылыкты кетирүү үчүн, ачкачылыктын кыйынчылыгынан чыгып токтукка өтүү үчүн адам баласына тамак керек болчу, тамак жеш керек эле. Ошол сыяктуу эле тууганым, сиз менен биздин дүйнө жана ахиреттин ийгилиги, баардык кыжаалатчылыктын чечими бул бир гана ислам дининде айтылган. Динди Алла себеп кылган. Калган нерселер зарылчылык. Байлык керек, бирок бактылуулуктун себеби эмес. Аял бала чака, жумуш, ден соолук керек, бирок бактылуулуктун себеп катары эмес. Бактылуулуктун себеби бул сиз менен бизге Аллах Таала динди берген. Дин боло турганбызда төрөлгөндөн баштап ошого умтулуп жүрөбүз да тура. Жаңы дүйнөгө келгенден баштап эле сиз менен биз пайданы көздөп жүрөбүз. Кайсы жерде пайда бар экен, биринчи сүттү издедик, сүт каякта экен, аң сезимиз чоңойгонго жараша пайда ошо менен келатабыз да. Эч ким мисалы зыянды көздөп аракет кылган жери жок. Эртең менен чыгып алып базарга барат, башка кылат, жумушуна кетет. Максат эмне? Өзүмө пайдалуу нерселерди жашоодо чогулсам экен, өзүмө бир пайда алып келсем экен, бактылуу болсом, үй бүлөм бактылуу болсо, элим бактылуу болсо, жерим бактылуу болсо, ошонун негизинде жашап жүрөбүз да. Мына ошол бактылуулук туугандарым Алла бир гана динге койду. Динде баардык нерсенин чечими бар. Кичинекей ийне жиптен баштап туруп, Фирдаус бейишине, бейиштин төрүнө чыкканга чейин канча кажет болгон болсо, жашоодо муктаждыктар, кыйынчылыктар, мусибаттар болгон болсо, ошолордун баардыгынын чечими ислам дининде бар. Динде ошонун баардыгы айтылган. Кур'ан-ы Каримди карай турган болсоңуз, Кур'андагы биринчи тамга тартип тадвини деп коебуз го, сүрөлөрдүн тартиптелиши боюнча Кур'андын биринчи тамгасы кайсыл? Бисмиллахир-рахманир-рахим деп ба тамгасы менен келет. Ал эми эң акыркы тамгасы Нас сүрөсүнөн бүтөт. Минал джиннати ван нас деп син тамгасы менен аяктап атат. Эки тамганы кошо турган болсок, ба, син, яни бас деген сөз келип чыгат экен да. Бас дегени тамма ва камула, толду болду силерге жетет. Мына ушунун ичиндеги жашоодо бүткүл учурга, ар бир абалга чечим бар, бактылуулук бар, ийгиликтин көрсөтмөсү, жолдомосу бар. Ушу менен жашагыла дүйнө ахиретиңер абад болот деген мааниде Алла субханаху ва таала сиз менен бизге Кур'анды берген. Кур'анда бардык маселенин чечими бар. Мечитке келгенде эле дин негиз болуп калат, Кур'ан хадисти биз карманып калабыз, анан эшикке чыккандан кийин өзүнчө мамиле кылып кетебиз, андай эмес. Сода сатыкта башка мыйзам, анан мечитке келгенде Кур'ан мыйзамы андай эмес. Аласа береседе башка мыйзам жүрөт, анан кийин ибадатка келгенде эле намазда же орозодо эле Кур'ан болуп калат, андай эмес. Ар бир учурга, ар бир абалга байланыштуу Кур'ан-ы Каримде хадисте чечмеленип, адамдын бактылуулугу, ийгилүүлүгү баяндалган. Кур'анда Алла субханаху ва таала не дейт? Кур'анда Аллах Таала айтат: "Ахасибан нас айютраку айякулу аманна ва хум ла юфтанун." Эмне адамдар ойлоп атабы? Адамдар ойлоп жатышабы? Айютраку айякулу аманна, тилдери менен биз ыйман келтирдик деп эле айтып коюшса, алар сыналбай эле ташталып калып кетебиз деп ойлоп атышабы деп. Тил менен эле сөз бүтүп калат деп ойлоп атабы? Сөз менен гана иш бүтөт деп ойлоп атабы? Валакад фатанналладина мин qablihim, касам болсун дейт. Biz аларга чейинки адамдардын баардыгын биз сынаганбыз.
Бизге чейинки доорго өткөн адамдардын баардыгы сыналган, сыноодон өткөн. Ким айткан сөзүндө чынчылбы же жалганчыбы электен өткөн. Вала я'ламанналлаху аллазина садaqu. Албетте сөзсүз анык Аллах чынчылдарды ким чын сүйлөп жатат, кимдер калпыч экендигин Аллах Таала буларды билип алат дейт. Аллахнын тартиби Кур'ан-ы Каримде кандай экен? Сиз менен биз айткан сөзүбүз амалга жараша сыналат экенбиз да. Болбосо Кур'анда айтып атат: "Ва минан наси ман якулу аманна." Адамдардын арасынан шындай адамдар бар дейт. Аллага биз иман келтиргенбиз. "Ва бил яумил ахир." Ахыр күнүнө иман келтиргенбиз деген адамдар бар дейт. "Ва ма хум бимуъминин." Бирок алар момундар эмес менин алдымда. Айтып атат: Аллага иман келтирдик. Ахыр күнүнө иман келтирдик. Бакара сүрөсүнүн 2-чи бетинде эле. Бирок "Ва ма хум бимуъминин." Бирок алар имандуулар эмес. Юхади'ун Аллаха валладина аману. Алланы алдайм дешет. Иман келтирген адамдарды, момундарды алдап коем дейт. Алдындагы чөйрөнү адамды алдап коем деп ойлойт. Алар бирок сезбеген абалда өздөрүн гана алдап жатышат. Фи кулубихим марад. Алардын жүрөгүндө оору бар. Улутчулдук бар, текеберчилик бар, менменсинүү бар, түрдүү нерсе бар кыскасы жүрөктө. Ошол алардын оорусу өздөрүнү дарылаган жок. Намазды үйрөнсө үйрөндү, орозо кармаса кармады, ажыга барса барып келди, даватка чыкса чыгып келди. Бирок өзүнүн ичиндеги ооруларды алар дарылаган жок. Ошол ооруга каршы күрөшкөн жок. Фазадахумуллаху марада. Аллах Таала ооруга ооруну кошуп салды дейт. Оорусуна оору кошуп салып, валахум азабун алимун бима кану якдибун. Аларга таандык, жан чыдагыс азап бар, алар калп сүйлөгөндөрү себебинен дейт. Бима кану якдибун, калп сүйлөгөндөрү себебинен. Бу калп эмес, өтө улуу чындыкты айтып атат. Аманна биллахи ва бил яумил ахир. Аллага иман келтирдик, акыр күнгө иман келтирдик. Бул өтө чындык сөз. Бирок Алла айтып атат, калп сүйлөгөндүгү себебинен дейт да. Эмне үчүн калп болуп калды? Себеби жашоо тартиби айткан сөзүнө дал келбей атты. Жашоосу айткан сөзүнө дал келбейт. Тилинде бар Алла. Тилинде бар акыретке даярданалы, акыретте эле бүткүл ааламдагы чечим Алланын каалоосу менен болот. Бир чаң жерден көтөрүлбөйт Алланын өкүмү болмоюнча. Бир жалбырак жерден түшпөйт Алланын өкүмү болмоюнча. Дүйнө жүзүндөгү баардык нерсе Алланын себебинен болот дейбиз. Бир авлия бир кемеде кетип бараткан экен. Ошо жердегилер бирөө уурулук болуп калып, анан изилдеп отуруп, ошол авлия кишини эч ким тааныбайт, ушул ууру деп, ошого жала жабынып, анан келип алып аны уруп, топостоп ортого алып уруп башташты да. Жатып алган жерден анан бирдекелерди шыбырайт. Эмнени шыбырып атат экен десе, Алла менен сүйлөшүп атат. "Я Алла, мен эмне күнөө кылып койдум, ошону себебинен мен таяк жеп атамын. Эмне күнөө кылып койдум, сенин алдыңда эмне туура эмес иш кылдым, ошону себебинен менин башыма ушул акыбал келип атат" деп, жатып алып ошо жерде кыжаалат болуп атат да. Саясат, урматтуу туугандар, ушундай бирөөнү күнөөлөштү үйрөтөт. Дин ар бир адам өзүнү күнөөлөштү үйрөтөт. Башка келген акыбал, башыбызга келип аткан кыйынчылыктар бул биздин амалыбыздын, мына менин кесепетим менен келип жатат деген нерсени үйрөтөт. Кандай Юнус алейхиссалам киттин ичинде жатып алып туруп, ошол жерден Аллага кайрылып атат. "Ла илаха илля анта субханак инни кунту миназ залимин." Алла, сенден башка эч бир сыйынууга татыктуу зат жок. Сенден башка башкаруучу зат жок. Сенден башка бул ааламдын тартибини жүргүзүп аткан зат жок. Сен бүткүл айыптан тазасың. Сенде эч бир кемчилик жок. Сен бир адилетсиздик мамиле кылбайсың. Инни кунту миназ залимин. Адилетсиздикти кылсам мына мен кылдым. Зулумдукту кылсам мына мен кылдым. Менден зулумдук кетти. Менден туура эмес нерсе болду. Ошондон Алла башыма келген акыбал болуп атат. Асманга таш ыргыта турган болсом, башыма гүл келет деп күтө турган болсом, өзүм деле алдайм. Ташпы кайра башка таш түшөт. Демек, урматтуу туугандар, тил менен айтат дейт имандычы. Аллага иман келтирдик, Алладан болот деген сөзү бар. Бирок жашоосунда махлуктан болуп атат деген нерсе да. Жок, тиги кылып атат, бул кылып атат, бул кылып атат, Алладан болду, амалдын кесепетинен болду деген нерсе жок да. Захарал фасаду фил барри вал бахри бима касабат айдин нас. Куранда Алла айтат, кургакчылыкта же суу жерлерде кайсы бир бузукулук ачыкка чыга турган болсо, ошол адамдардын өздөрүнүн колдорунан кылган кылмыштардын кесепетинен улам болот дейт. Өздөрү кылгандык кесепеттен ушундай нерселер ачыкка чыгат дейт. Биз айтып атабыз, жок, тиги кылып атат, бул кылып атат деп атабыз да. Куран айтып атат, жок, өзүң кыласың деп атат. Өзүң кылган амалдын натыйжасы жашооңдо көрүнүп атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам мэйнетти алып келди. Мекке мурда билесиздер, урматтуу туугандар, араб эли
Негизден алар да биз сыяктуу кыргыздардын, арабтардын өтө окшоштугу көп. Алар деле көчмөн эл болгон, биз сыяктуу. Койчу элдер болгон, мал чарбачылык менен жашаган. Алар деле баатыр, дайыма согуштун үстүндө, аттын үстүндө кылыч менен чоңойгон эл болгон. Алар деле бир мамлекет түптөлгөн эмес, уруу болуп алып, бөлүнүп алып, өзүнүн уруу башчысына гана баш ээлет, башка бирөөгө баш ээ албайт, ошондой деңгээлдеги элдер болчу. Алар деле батырлар эле, берешендер эле, жакшы сыпаттуу адамдар эле. Бирок согуштарда утукка ээ боло албайт эле да. Ута алган эмес. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам келди. Аларга эмнени үйрөттү? Мурда алар бирөөгө душмандашып жүргөн болсо, мурда алар улуттарга бөлүп жүргөн болсо, мурда алар өздөрүнүн чегарасы бул меники, бул сеники деп талашып жүргөн болсо, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам келип аларга мээримдүүлүктү үйрөттү. Аларга кечиримди үйрөттү. Аларга айтты: эч бир диндин, ислам диндин бир улуту жок. Ислам диндин тили жок. Ислам диндин мекени жок. Ким эле болбосун, ла илаха иллаллах айтып, иман келтирип, кыбланы жүздөн алып намаз окуп аткан болсо, биздин түбөлүккө болгон бир тууганыбыз. Иннамал муъминуна ихва. Момундардын бардыгы бул бир туугандар. Момундардын дүйнө жүзүндөгү бардык учурдагы бардык момундар бул бир туугандар. Фа аслиху байна ахавайкум. Эки мусулмандар эгер ортосунда, эки бир тууганыңын ортосунда туура эмес мамиле болуп калса, анда алардын ортосуна элдештер келет. 8 миллиард эл, ошонун ортосунан эки адам эле мусулмандар эгер бири-бирине келише албастан, душмандык болуп кала турган болсо, араздашып, эгерде келишпей кала турган болсо, анда бардык калган момундарга өкүм эмне? Алардын ортосунда элдештиргиле деген өкүм берип атат. Фаттакулла, Алладан коркула, Алладан коркуп жашагыла. Кыяматта ар бир нерсенин сурагы бар, ар бир нерсенин орду бериле турган күн келет. Пайгамбарыбыз айткандай, иннал бирра ла ябла. Жакшылык эч качан эскирип калбайт. Сооп иш кылдыңыз, жакшы иш кылдыңыз, эч качан эскирбейт. Вал исму ла юнса. Күнөө эч качан унутулбайт. Туура эмес күнөө кылдыңызбы, калып кетет. Таат ибадаттын уламалар айткандай, Аллага моюн сунуучулукту бир аз кыйынчылык бар, жана убактылуу кыйынчылык бар дейт. Анын ордуна келе турган сыйлык өтө үлкөн, өтө чоң жана түбөлүктүү дейт. Таат ибадатка бир аз кыйынчылык бар, тажга туруш кыйын. Гыйбаттан сактанып, тилиңизди гыйбат кылбайын деп ушактан сүйлөңүз деле келип атат. Паландар, тигилер андай кылды, мындай ушак толтура сүйлөңүз келип атат. Ушактан тыйылыш кыйын. Бирөөнүн аркасынан мактоо кыйын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушундай маданиятты алып келген. Пайгамбарыбыз башка мусулмандарды аркадан мактоо маданиятын алып келген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам фитна учурда эки нерседен өзгөчө сактануунун маданиятын алып келген. Фитна деп нени айтат? Фитна деп ким туура эмес билинбей аралашып калган учурда айтат. Саясатташып калган учурда айтат. Ким туура эмес кетирди, ким хак тарапта, ким нахак тарапта. Буну ачык билбейсиз да, ортодо үчүнчү кол кирип кеткен. Кандай эле мисалы Азирети Али радыйаллаху анху менен Айша энебиздин баягы согушунда Усман радыйаллаху анху бияктан шейит болду. Азирети Айша энебиз Меккеге кеткен болчу. Булар болсо Мединада. Азирети Усман радыйаллаху анху шейит кылгандан Али радыйаллаху анху дара ошол жерден башчы боло калды. Шейит кылган эки жүздүүлөр эле, мунафыктар эле канчадан бери даярданып келаткан эле, бирок арасында бир аз имандуулар деле аралашып кеткен эле. Ошодон анан Айша энебизге кабар жеткирди: Али тияктан Усманды өлтүртүп алып, өлтүргөн адамдардан өч албастан өзү башчы болуп алды деп. Ачууланып булардын аскери Меккеден Мединага келет. Азирет Али угуп калып, жолдон тосуп алайын, кой айнанайын, дагы бирдеке болуп кетпесин деп, жолдон тосуп алып түшүндүрүп берди. Өч албаганыбыздын себеби биринчи такталыш керек, далилделиш керек, күбөлөр болуш керек. Баарды тактап, анан маселе болот. Башчылыкты колума алганымдын себеби башчы болбосо ызычы болот, дагы кан төгүү болот, өч алуу болуп кетип, дагы туура эмес нерсе болуп кетет деп болгон акыбалды түшүндүрүп берди. Бирок түшүндүрүп берсе, толук маселе чечилгенге чейин, муздаганга чейин түн болуп калды. Эки лагерь эки жака жайгашып, жакын жерге жайгашып түн өткөргөнгө, эс алганга жатып калышты. Анан мунафыктар эки жүздүүлөр ортодон туруп, не кылабыз эми? Иши караса план ишке ашпай баратат. Не кылабыз? Анда кеттик. Эки жака бөлүндү да, бул тараптан бияка сокку берип туруп, сөз ушундай болду. Али кол салып атат, бул жактан сокку берип туруп, Айшанын аскерлери кол салып атат. Ушинтип олтуруп сахабалар бири-бири менен урушуп кетти да. Пайгамбар Азирет Али радыйаллаху анху байкады, карады, башчы кетпесе болбойт. Жакшы согушкандарды алдына чогултуп туруп, сен баргын, Айшанын төсүнө жетип баргыла, бутуну кескиле, жыгыткыла, кулаткыла, Айшаны алып жакшынакай сактап туруп Мединеге алып чыгып кеткиле, анан согуш бүтөт деди да. Яни фитна учур, үчүнчү кол салып алган учурда.
Билбейсиң ким туура эмес. Анда не кылгыла десе, пайгамбарыбыз эки нерсени үйрөткөн: тилиңди сакта жана жүрөгүңдү сакта. Тилиңди сакта, гыйбат кыла бербе. Жамандай бербе. Ар бир нерсеге жооп бериңе туура келип калат. Ма ялфиду мин кавлин илля ладайхи рақибун атид. Куранда Алла айтат, кайсы эле бир сөздү сүйлөй турган болсоңуз, сөзсүз алдында сактоочу периштелер бар, сөз жазылып турат. Ар бир сүйлөгөн, вал исмилла юнса, кылган күнөө унутулуп калбайт. Күнөө унутулуп калбайт, калып кетет. Тилди сакташ керек. Экинчиси жүрөгүңдү сакта дейт. Жүрөктөн бирөөлөрдү жаман көрүп албайлы. Жүрөктөн бирөөлөрдү жек көрүп албайлы. Мусулман Аллахтын жараткан пенделерди жек көрүп албайлы. Ал ихтиярсыз, сиз өзүңүздүн эркиңиз менен сиз кыргыз болуп жаралган жоксуз. Өзүңүздүн эркиңиз менен баткендик болуп жаралган жоксуз. Өзүнүн эрки менен адам өзбек, тажик, кыргыз, казак болуп жаралбайт. Аллахтын бөлүштүрүүсү ал. Алланын бөлүштүрүүсүнө каршы чыкмай жок. Ага бир каршы бир суроолорду жаратмай жок. Алла өзү Кур'анда касам ичип, нөртөчөгө касам ичип туруп, лакад халакнал инсана фи ахсани тaqvim дагы эки бекемдөө менен, мындайча айтканда 6 бышыктоочу сөздөр менен айтып туруп Аллах таала айтып атат, биз адам баласыны, жалпы адамды эң жакшы жаратылышта жаратканбыз деп атат. Мындайча айтканда жамандаба буну деп атат. Буну жамандаба, буга душмандашпа. Мен негизи эле адам затыны, адам баласыны мен эң жакшы жаратылышта мен жаратканмын дейт. Биздин анан алардын аркасынан ушак кылуу, аларды жамандоо, Алла сен жакшы десең дей бер, бирок мен өзүм билем дегенге жатып калат да. Тилди сакташ керек экен. Анан жүрөктү сакташ керек экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам келип туугандар сахабаларга эмнени үйрөттү? Кечиримди үйрөттү. Боорукерликти үйрөттү. Башкаларга жакшылык каалоону үйрөттү. Пайгамбарыбыз эч ким менен душмандашкан эмес. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам согушкан, бирок эч ким менен душмандашкан эмес. Пайгамбарыбызды түшүнбөгөндүк себептен башкалар пайгамбар душман кылып алат эле. Пайгамбарга каршы чыгып алат эле. Бирок пайгамбардын ички дүйнөсү аларга өздөрүнүн балдарынан да караганда көбүрөөк жакшылык каалап турат эле. Жакшылык каалап турат эле. Канткенде ушул акырет абат болот. Канткенде ушул тозокко түшпөй калат. Кантип ушул Алланы таанып, ушул иманга келип, акыретини куруп калат экен, тозоктон кутулуп калат экен, түбөлүктө тозоктон чыгып, түбөлүктө рахат мейишке чыгып калат экен. Ошо ниетте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кадам коет эле. Душмандарында, пайгамбарыбызга душман болуп алгандарда түрдүү курал жарактар бар эле. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламда аларда жок болгон курал бар эле, ал эмне? Пайгамбарыбызда мээримдүүлүк, райымдуулук, жакшылык каалоо сыпаты бар эле, ошонун берекетинен бардыгын утуп кеткен да. Ошондо туугандар, эң чоң күч кайсыл? Эң чоң күч адамдын ички дүйнөсү. Ички дүйнөдө бардыгына жакшылык каалоо. Качан сахабалар мына ушул сезимди үйрөнүп алгандан кийин, алар бүткүл ааламды башкарды, мына бизге чейин алардын кадамы келип түшүп, бизге чейин алар динди жеткиргенге мүмкүнчүлүк Алла таала жаратып берди да. Демек жүрөктөн сиз менен биз тазаланмайынча, жүрөктөн бардыгыбыз бир тууганбыз деген сезимге келмейинче, душмандык кылып аткан адамдарга дагы жакшылык каалоо сезим болмоюнча, Алла тараптан колдоо, Алла тараптан ийгилик болбойт экен да туугандар. Алла тараптан колдоо болбойт экен. Ошондон Куранда Алла айтып атат, жок, сөз менен эле бүтүп калбайт. Сүйлөп эле койсоңор, ошо менен ташталып кетем деп ойлобогула. Биз силерге акыбал жөнөтөбүз. Ошол акыбал аркылуу сөзүңөр чындыкпы, жалганчысыңарбы биз билип алабыз. Биздин кандай сөзүбүз бар эле? Иннамал муъминуна ихва. Момундардын бардыгы бир туугандар. Биз улутка бөлүшпөш керекпиз. Биз мамлекеттерге бөлүнбөш керекпиз. Кандай улут, кандай тил, кандай адам болсо дагы имандуубузбу? Болду, бир тууганбыз деп келгенбиз да. Мына Аллах таала акыбалдарды жөнөтүп туруп адамды ушинтип сынайт экен. Эми ушул сөзүңдө тура аласыңбы же жокпу? Ушул айткан сөздүн үстүнөн чыгабызбы же жокпу? Аллах таала акыбалдар аркылуу адам баласыны сынап алат экен да. Ошондон туугандар, бардыгыбыз иншалла аракет кылайлы, чын жүрөктөн башка мусулмандардын аркасынан жакшылык дуаны кылып туралы. Пайгамбарыбыз ушундай таалим тарбият берген бизге. Дуа ан захрил гайб дейт го, бирөөнүн аркасынан дуа кылсаң, ошо кылган дуаң кабыл болот экен да. Ким менен келише албай атасың? Кимге байланыштуу хасад бар, көрө албастыгың бар да. Ошолорго каршы дуа кыла турган болсок, ошо көрө албастык сезимден, ошол оорудан сиз менен биз кутулабыз да туугандар. Аркасынан дуа кыла турган болсок, я Алла иман бер. Я Алла аларда бактылуу кыл. Я Алла аларга да ийгилик бер. Аларга да я Аллахым болуп аткан бир фитнадан, башкалардын башын азгырып коюудан аларды да сактагын я Алла деп аркасынан дуа кыла турган болсок, жүрөк тазаланат.
Мусулмандар болгон жүрөк таза болот. Качан адамдын жүрөгү таза болгондон кийин анан Аллах Тааланын колдоосу, Аллахнын жардамы анан келиси менен биздин жашообузга келе турган нерсе да. Ошо туугандар иншалла баарыбыз тууганчылыкты бекем сактайлы. Бүгүнкү жуманын баяндын темасы да ушул экен. Напсини жаман сыпаттардан тазалоо. Напсини жаман нерселерден таза алып жүрүү. Тазалык деген негизинен адам баласында түрдүү этаптуу тазалыктар болот. Бир тазалык бар, сырткы кийимдин, сырткы дене мүчөнүн тазалыгы. Ал эмнеден болот? Бир кирден тазалануу болот. Кир болбосун да, кир жүрбө. Пайгамбарыбыз тазалыкты үйрөткөн. Тазалыкка ушунчалык басым жасап айткан, имандын жарымы дегенге чейин айткан. Таза жүрүү. Яны кир жукпасын. Экинчиси, Алла тараптан берген дагы кирдиктер бар. Мисалы даратсыздык, же болбосо гусул важип болуп калып жанабаттык менен жүрө берүү, ошол кирден дагы тазаланып жүрүү. Najас дагы болбосун денеде, жана Алла тараптан айткан najас дагы болбосун. Колдон келишче дарат менен жүрөлү, рызкыга береке алып келет. Гусул алып жүрөлү. Najас жууп калса уламалар айткан, өзүнүн зарасынан сактанбай жүрүү, даратканага кирип, истинжа кылбай эле зарадан сактанбай жүрө берүү, бул чоң күнөөлөргө кирет деген. Кандай адам өлтүрүү чоң күнөө, зина кылуу чоң күнөө, уурулук кылуу чоң күнөө, ошондой эле зарасынан сактанбай жүрүү да чоң күнөөгө кирет деген да. Кабыр азабынын көпчүлүгү өзүнүн зарасынан сактанбагандык себептен улам болот деген. Сондан демек биринчиден сырткы тазалык бар экен. Анан экинчи тазалык бар, дене мүчөнүн тазалыгы бар. Дене мүчөнүн тазалыгы кандай? Көзүңүз уятсыз нерселерди көрө бербесин. Тилиңиз ар кандай арам иштерге кадам кое бербесин. Колуңуз туура эмес нерселерге сунула бербесин. Алкымыңыздан арам шектүү нерселер кире бербесин. Өзүбүздүн дене мүчөбүздү арам нерседен сактайлы. Кулакты сактайлы, дене мүчөнү сактайлы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, ким эгерде эки жагынын, эки эгинин ортосун, эки санын ортосун эгер сактоого кепилдик берсе, мен ага бейишке кирүүнүн кепилдигин беремин деген. Уламалар, кээ бир улама буну түшүндүргөндө айткан, яны жогорку жана астыңкы, мындайча айтканда бүткүл дене мүчөсүнү ким сактай турган болсо, анда мен аны бейишке киргендигине кепилдик беремин деген. Мусулман адам ким өзү дегенде, ал муслиму ман салим ал муслимуна мин лисанихи ва яди, мусулман деп кимди айтат? Анын тилинен жана колунан башка мусулмандар саламатта болгон адамды мусулман дейбиз деген. Эмне үчүн тилди колго караганда биринчи айтып атат? Себеби кол кылбаган, жетпеген нерсеге тил жете берет экен да. Тил биякта отуруп ал Америкага деле жете берет экен. Биякта отуруп ал башкага да жете берет экен. Визанын кереги жок экен, жолугуштун кереги жок экен. Тил менен шатырата берет экенсиң да, кимди болсо дагычы. Тилде сөөгүк жок деп коюп ура берсек болот экен да. Сонда тилди сакташ керек. Тилдин маданиятына үйрөнүш керек экенбиз. Тазалык, экинчи этаптагы тазалык дене мүчөнүн тазалыгы. Үчүнчү тепкичтеги тазалык кайсыл? Жүрөктүн тазалыгы. Жүрөктү эмнеден тазалайбыз? Жүрөктү жаман сыпаттардан тазалайбыз биринчи. Жаман сыпаттардан, текеберчиликтен тазалайлы, сараңдыктан тазалайлы, бейкапарчылыктан тазалайлы, мусулмандарды жек көрүүдөн, жаман көрүүдөн, душмандашуудан тазалайлы. Эгер бирөөгө душмандашып алып, мусулмандар менен мамилени үзүп койгон адамдар болсо, кошуна салам бербейт, тууганга салам бербейт, дос-доско салам бербейт. Анда менмин деген чоң ушундай Алланын мээримин алып келе турган ибадаттар болсун. Кадыр кечеси сыяктуу, айт сыяктуу, жума сыяктуу, бирок жүрөгүндө мамилесини үзүп, бирөөгө нааразы болуп жүргөн адамдардын күнөөсү кечилбей калып кете берет да. Күнөөсү кечилбейт, алардын иши каралбайт андай адамдардыкычы. Жүрөктү жаман сыпаттардан тазалайлы. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде өзгөчө 10 сыпаттарды өтө каралаган. Ошолордун бири текеберчилик, менменсинүү, өзүнү башкадан жогору көрүү. Биз мындайбыз да, биз тигиндейбиз да, өзүнү өйдө көрүү, башканы төмөн көрүү. Бул текеберчилик Аллах Таала өтө катуу каралаган. Жүрөккө мөр басылат деген, бул текеберчиликтин зыяны, азабы дүйнөдө эле берилип баштайт, акыреттен мурун элечи. Дүйнөдө эле келип баштайт жамандык кесепеттери. Анан кийинки тазалык жүрөктүкү Алладан башка нерселерден тазалайлы. Тигиден болот, тиги кылып атат, бул кылып атат эмес, Алла бар аламды башкарган, Алла кылып атат. Эмне үчүн кылып атат? Пайгамбар ошону түшүндүргөн, Алла кылат, бирок эмне үчүн кылат? Алла кылат, амалыңарга жараша кылат деген. Амал дүйнө ахиретти оңдой турган. Амал дүйнө ахиретти буза турган. Башка сырткы нерселер бул убактылуу эле көрүнүштөр. Бирок чыныгы таасир бере турган нерсе адамдын денесинен чыккан амалы. Амал бир сооптуу иш кылсаңыз, дүйнөңүз да оңолот, ахирет да оңолот. Күнөө иш кылсаңыз, дүйнөңүз да бузулат, ахиретиңиз да бузулат. Байлыктын көптүгү, жоктугу, күчтүн көптүгү, жоктугу, сандын көптүгү, аздыгы бул иш бербейт. Амал иш берет. Чынында аламды Алла амалга жараша башкарат. Алла силердин сыткы келбетиңерге, байлыгыңарга карап чечим чыгарбайт. Ички дүйнөңөргө, денеден чыккан амалга карап чечим чыгарат дейт пайгамбарыбыз. Ошого карап чечим чыгарат, кандай амалдуу адамдар булар.
Эгер жүрөктө машалла чындап эле бир тууганчылык, жакшылык каалоо сезим болуп, чындап эле ошолорго кадам таштап барып, жакшылык каалап, тууганым дин менен жашайлы, кой антпейли, минтпейли деген тастыктоо дагы ички сезимибизди, тилибиздеги сөзүбүздү тастыктоо амалдары да боло турган болсо, анда Аллах субхана таала жакшы чечим чыгарат ошого жараша. Ошо баардыгы иншалла ниеттенели, аракеттенели иншалла. Үйдөгүлөр да толук дин менен тарбиялайлы, аркабыздан чоң муун чоңоюп келатат, уулдары чоңоюп келатат, кыздары чоңоюп келатат. Алардын жүрөгүнө да толук душмандарды, дагы бир партизандарды тарбиялап чыгарып чыкпайлы аларданчы. Мусулмандар жакшылык көрүү сезимин үйрөтөлү. Эмне болуп атат аламда туура саясатты туура түшүндүрөлү аларга. Андай болуп атат, мындай болуп атат деп, Аллахым иншалла баарыбызга тынчтык, амандык берсин. Эгемендигибизди түбөлүктүү кылсын, элибизге, жерибизге Аллах Таала береке, жакшылык эшиктерди ачкан болсун. Билип билбей калган күнөөбүздү кечирип, бүткүл ааламга тынчтыкты орнотуп, ааламдагы болуп аткан акыбалдардын баардыгынан мусулмандардын пайдасына кылып натыйжасын чыгарып берсин. Би рахматике я архамар рахимин.